Төрөгелди Балтагуловду мен Абдыбай. Илимий конференция Балтагуловдун 100 жылдыгына арналды. Жыйынга коомдук ишмердин жакындары, туугандары жана жердештери чогулган. Иш-чарада Балтагуловдун басып өткөн өмүрү тууралуу тартылган документалдык кино көрсөтүлдү. Жүгүн көтөрүүгө ишеним артты. Билген адамдардын айтуусунда Төрөгелди Балтагуловдун ишмердүүлүгүндө тыным болгон эмес. Өз доорунун чыгаан уулу, көрүнүктүү коомдук жана саясий ишмер Төрөгелди Балтагулов 1920-жылы Ала Бука районунун Кош Алмурут айылында туулган. 18 жашында райондук гезитте иштеп, 20 жашында өз айылындагы мектепке директор болгон. Көрөгөчтүгү менен улам көтөрүлүп олтуруп, 1960-1962 жылдары Ош обкомдун биринчи катчысы болуп дайындалган. Ал башкарган кыска убакыттын ичинде аймак бардык көрсөткүч боюнча алдыга озуп чыкканын замандаштар эскеришти. Төрөгелди Балтагуловдун жөнөкөйлүгү жөнүндө кимден уксаңдар жөнөкөй кишилер. Ар кандай адам менен сүйлөшсөң, ошо өзүнө тартып сүйлөгөн кишилер, бүлүп сүйлөйдү. Таза кишилер. Кызматты абдан жакшы аткарды. Иш билги жетекчи айыл чарба өндүрүш тармагын өнүктүрүүгө чоң салым кошкон. Буга далил анын жетекчилиги учурунда 1 жылда аймактан 7 социалисттик эмгектин баатыры чыккан. Ал башкарган жылдары элдин инфратүзүмү жакшыртуу багытында бир нече стратегиялык маанидеги ири жолдор салынып, Папан, Үч коргон, суу сактагычтары курулуп башталып, анын үзүрүн кыргыз эли азыркы күнгө чейин көрүп жатышканын Балтагулов менен бир кезде кезигип, анын кеп кеңештерин уккан замандаштар эскерет. Технический жактан жакшы билет экенсиң деди, расположение болсо, келечеги силерге окшогондордун конструктор чыгыш керек, жакшы ойлоп табуучулар чыгыш керек. Биз деди профкомдун СК профкомдо иштейм мен. Ушул кишилерге окшогон көбөйтүшүбүз керек балдарым деп. Бул киши Жалал Абад Ош областында биринчи катчы. Ала Бука району Жалал Абад областында биринчи катчы болуп иштеген. Канча пайдалары тиет эле. 46 жаш деген нерсе өзү эр ортону жетпей калды да. Арман болуп калат. Биз ойлогон сайын мен кейимин ушундай. Коомдук ишмердин жакындарынын айтымында инсандын ишмердиги көмүскөдө калып кеткен. Анын бир себеби ал Исхак Разаковдун ишенимдүү шакирти болгондугуна байланыштуу болушу мүмкүндүгү азыркы күнгө чейин айтылып келет. Бүгүнкү иш-чаранын негизги максаты да эл уулунун ишмердигин жаштарга таанытып, эли жери үчүн жасаган эмгегин жаштарга үлгү көрсөтүүгө багытталган. Ушул где-то 5-6 кадрды таптым. Сүрөт эмес, кадры. Жанагы Учкурганский ГЭС, БУДН. Ал действительно ушундай тарыхта мен ушу кадрды көргөндө, конечно, толкунам. Аны мен билген эмес да, көргөн эмесмин. Ал архивде жүргөн жана пленкалар да турал. Ал деген ушундай жумуш. Анан китепти чыгардык, мен ойлойм, жана дагы эле айткым келет. Бул конференция именно жаштарга керек. Буларды кем ушу мамлекет кызматта жүрсө, иштесе, аларга как пример болуш керек да. Өмүрүнүн соңку жылдарында Төрөгелди Балтагулов Кыргызстандын кесиптик кошуундар кеңешинин төрагасы болуп 46 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Кыска өмүрүндө элине зор эмгегин сиңирген ишмердин 100 жылдык мааракеси Ош, Жалал Абад облустарында да өткөрүлүп келди. Эми кичи мекенинде чоң салтанат менен белгиленди. Сиздин түздөн түз эмгегиңиз, жардамыңыз менен областта орчундуу маселелер чечилди. Сахнада коомдук ишмердин өмүр таржымалы театрлаштырылып көрсөтүлдү. Иш-чара Ала Бука районунун Борбордук стадионунда өтүп, 1000ден ашуун жарандар чогулду. Мен сизди Борбордук комитеттин ишенимин актайт. Жана алдыңызга коюлган тапшырмаларды аткарат деп Балтагуловдун 100 жылдык мааракесине карата спорттук иш-чаралардан эркин күрөш, көкбөрү жана волейболда уюштурулган. Облус боюнча райондордон атайын командалар келишип, мыктылар аныкталды. Баш байгеге 3 автоунаа коюлуп, салтанатта жеңүүчүлөргө тапшырылды. Спорттук оюндарга Ала Бука районунун Ош шаарындагы жашоочуларынан түзүлгөн коомдук фонддун атынан 100 000 сом тапшырылды. Эң негизгиси келечек муун Төрөгелди Балтагулов ким экенин жакшы билип, азыркы мамлекеттик кызматта иштеп аткан биздин кызматкерлер ушул биздин абабыз Төрөгелди Балтагуловдо иштесе, эң негизгиси жаштар билсин. Кудай кааласа, мен ойлойм, бүгүнкү иш-чарадан кийин Төрөгелди Балтагуловдун ким экенин биздин жалпы мамлекетибиз, мен ойлойм, өтө жакшы билет. Саамалык республикалык мааниде өтүп жатат. 19 октябрь Бишкек шаарында да өтүүсү күтүлүүдө. Айтсак, 100 жылдык маараке 2019-жылы белгилениши керек эле. Бирок пандемиялык учур эске алынып, жылдырылган. Айжаңыл Турдун Маматова, Нурбол Талантбек уулу, ЛТР, Ала Бука району.